Быйыл бул кесиптик майрам өзгөчө мааниге ээ. Себеби эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине 100 жыл болду. Ал эми Кыргызстан кесиптик бийликтер федерациясына 120 жыл болду. Жарандардын жыргалчылыгы, элибиздин бактылуу жашоосу өлкөнүн өнүгүүсүнүн күзгүсү. Ал эми социалдык адилеттүүлүк бул мамлекеттин жүзү. Ушуларды камсыз кылган 3 негизги институт бар. Алар социалдык коргоо, социалдык фонд жана профсоюздар. Адилет коомдун жана ар бир жарандын бакубатчылыгынын 3 таянычы. Корголгон эмгек, корголгон аярдуу катмар жана бактылуу бакубат карылык. Ошондуктан социалдык коопсуздуктун туруктуу системасын түзүү жана алардын сааттай чыкылдап иштеп турушу мамлекеттин маанилүү көрсөткүчү. Сиздер ушул системаны жүргүзүп турган кыймылдаткыч күчсүздөр. Бүгүн сиздердин майрам. Бүгүнкү майрамыңыздар 2 чоң маарекелүү дата менен коштолуп жатат. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жалпы министрлер кабинетинин атынан кесиптик майрамыңыздар менен жана кылым баскан маарекеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчи профсоюздар жөнүндө айтайын. Профсоюздун тарыхын карап отуруп, профсоюздар бул жөн гана эмгекчилердин кызыкчылыгын коргоон уюмдар эмес, коомдук өзгөрүүлөрдүн кыймылдаткыч күчү, социалдык теңдикти жана адилеттүүлүктү орнотууда тарыхый мааниси бар институт экенин билебиз. Бир кездерде жумушчулар 12-16 сааттан иштеп, эч кандай социалдык укук, кепилдик же коопсуздукка ээ болчу эмес. Профсоюздар дал ушул кыйын шарттарда эмгекчилердин үнүн угузган, эмгекти товар эмес, адамдык баалуулук катары караган жаңы көз караштын жаралуусуна жол ачкан. Чындыгында профсоюздардын күчү менен 8 сааттык иш күнү киргизилген. Эмгек укуктары мыйзам менен корголо баштаган. Пенсиялык жана социалдык камсыздандыруу системаларынын жаралышына, коопсуз эмгек шарттарынын түзүлүшүнө өбөлгө болгон. Айрыкча профсоюздун күчү менен жаш балдардын эзилген эмгегине тыюу салынган. Аялдардын эмгегине өзгөчө көңүл бурулган. Мунун баары адам укуктарынын кеңейишине, демократиялык институттардын калыптанышына, жарандык коомдун өнүгүшүнө, билим берүү жана маданий көтөрүлүштөргө таасирин тийгизген. Демек, профсоюздар экономикалык формацияларды өзгөрткөн күч, социалдык тең салмактын гаранты жана цивилизациялардын гуманисттик багытта өнүгүшүнүн негизги фактору. Азыркы замандын чакырыктары профсоюздарды жаңы доордун санариптешүү, платформалык экономика, автоматташтыруу жана убактылуу жумуштун шарттарында өзүнүн ордун кайра карап чыгууга аргасыз кылууда. Профсоюздардын зарылдыгы мурдагыдан да маанилүү болуп турат. Профсоюздардын тарыхтагы жана азыркы ролу бир гана эмгек акы же жумуш убактысы менен чектелбейт. Бул адамдын кадыр баркын, укугун жана жашоого болгон үмүтүн сактап калуу үчүн күрөш. Бүгүн да профсоюздардын үнү жаңырып турушу керек. Кыргызстан профсоюздары мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү катары кызмат кылып келет. Жаңы эмгек кодексин иштеп чыгууга активдүү катышты. 3 тараптуу генералдык келишимди түзүүгө жетишти. 350 миңден ашык мүчөсү бар абдан чоң уюмга айланды. Бүгүн реформаланууда, жаңы стратегияны кабыл алды. Союздан бери түптөлгөн профсоюздук мүлк инвентаризацияланууда. Президент сиздердин алдыңыздарга чоң милдеттерди койду. Жаңы жетекчилер иштин ыргагын санариптүү форматка өткөрүп, жаңы дем менен ишти алып барышыңыздар керек. Мамлекеттик менчикке өткөн жана ремонтко алынган лагерлер менен санаторийлер социалдык саясаттын ийгиликтүү мисалы. Мындай иштер улантылат, анткени ар бир баланын жана үй бүлөнүн сапаттуу эс алуусуна шарт түзүүгө милдеттүүбүз. Ушунун баары Кыргыз профсоюзунун даңазалуу доорун дагы жаратат деп биз ишенебиз. Профсоюзду түптөгөндөрдүн, ардагерлердин күчүрмен чоң эмгегинин аркасында
профсоюздук кыймыл жанданып, өсүп, жаштарга жол көрсөтүлүп, иштер улантылып келе жатат. Бүгүнкү мааракелүү майрамда бардык ардагерлерди расмий түрдө куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ар дайым биз менен болуңуздар. Мамлекет экономика менен бирге социалдык камкордукту тең алып жүрүү саясатын мындан ары да улантат. Башкысы элибизде ынтымак болсун, ырыс алды ынтымак. Эл үчүн ак ниетте ак кызмат кыла бериңиздер. Элибиздин бактылуулугу сиздердин кубанычыңыздар болсун. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм.